Нурлан Насип менен Асель Кадырбекова официалдуу ажырашты. Ырчы Нурлан Насип менен Асель Кадырбекова буга чейин бирге жашабай, эки ажырым жолго түшүшкөндүгү боюнча кабарыбыз бар эле. Бирок түгөйлөр бул маалымат боюнча ачыкташпай келишкен. Бүгүн Ырчы айым баарын ачыкка чыгарып жар салды. Ооруган аял келин кереги жок болуп, кызым керек болуп калуу деп агынан жарылды. Бул жазгандан эле баарын түшүнсөк болот окурман. Булак Макс ТВ. Бажы кызматы Абхазиянын номери тагылган автоунааларды албоого чакырат. Мамлекеттик бажы кызматы Абхазиянын номери менен өлкөгө убактылуу алып келинген жана Кыргызстандын аймагында каттоого расмий тургузулган автоунааларды сатып албоого жана колдонбоого чакырат. Абхазиянын номери тагылган транспорт каражаттарын бажылык тарифтөө жана Кыргызстандын каттоо органдарына алгачкы каттоого тургузмайын айдоого болбойт. Убактылуу алып келинген автоунааны ЭЭПтин аймагында декларант гана пайдаланылат деп айтылат билдирүүдө. Буга чейин рейд жүрүп Абхазиянын мамлекеттик номери тагылган автоунаалар айып куроого киргизилген. Андан соң алардын ээлери бул жерде мыйзам бузуу болгонун билбегенин, айрымдары насия алып машина сатып алганын айтып митингге чыгышкан болчу. Булак Спутник KG.